Abdullah bin Umar radiyallohu anhudan rivayat. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Албетте темірге су тигенде дат басқандай, жүректерді да дат басат. Кимдер біреу сұрады: Ей Алланың елшісі, жүректерді қандайша тазаласа болады? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Өлімді көп естеу жана Құраны Каримді тилават қылу. Тилават қылу оқу деген маниде. Күнөөнүн көптүгүнөн жана Алла Тааланы көп эстөөнү унуткандыктын себебинен жүрөктү ушундай бир дат басат. Темирге суу жеткенде дат баскандай, Куранды окуу жана өлүмдү эстөө темирдеги датты кетирген кайрак таштай иш берет. Жүрөк күзгү сыяктуу. Ал канчалык кир болсо, Алла Тааланы таанууда ошончолук кемчилик болот. Канчалык таза, тунук болсо, ошончолук Алла Тааланы таануудаана ачык айкын болот. Ошондуктан адам канчалык күнөө, өз калуусуна баш ийүү жана шайтандын иштери менен алек боло турган болсо, анда ал ошончолук Алла Тааланы таануудан алыс болот. Ошол күзгүнү тазалоо үчүн уламалар дайыма талыкпастан өз алдынча жана жалпы зикирлерди кылууга, ошондой эле өз калуусуна каршы иштерди кылууга үндөшөт. Хадисте келген: качан пенде күнөө кылса, анын жүрөгүндө бир кара чекит пайда болот. Эгер ал чын жүрөктөн тооба кыла турган болсо, ал чекит жоголот. Эгер дагы бир башка күнөө жасса, анда дагы бир башка чекит пайда болот. Ошентип күнөө кылган сайын кара чекит көбөйүп олтуруп, натыйжада ошол чекиттердин көптүгүнөн жүрөк кара болуп бүтөт. Кийин ал жүрөктө жакшылыкка болгон кызыгуу калбай калат жана ал жамандыкка гана тартыла берет. Эй Алла, бизди мындайдан сактагын. Ушул нерсеге Куранда көрсөтмө берген. Жок, жасаган иштери себептүү алардын жүрөктөрүн кара так каптап калган. Мутаффин сүрөсү 14. Бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Мен эки насаатчы калтырам. Бирөөсү сүйлөйт, экинчиси унчукпайт. Сүйлөөчүсү Куран, ал эми унчукпаганы өлүм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүн толук жүрөк менен кабыл алууга татыктуу. Бирок насаатты кабыл кылгандар үчүн жана насаатты өзүмө зарыл деп түшүнгөндөр үчүн таасир калтырат. Кайсыл жерде дин пайдасыз, өнүгүүгө тоскоолчулук кылат деп түшүнүлсө, анда ал жерде насааттын кереги эмне? Насаат эмнеге кылынат? Хасан Басри рахматуллаху алейхи айткан: Мурдагы элдер Куранда Алла Тааланын буйругу деп түшүнүшчү. Түнү бою ага ой жүгүртүшүп, ал эми күндүзү ага амал кылышчу. Силер болсо, анын тамгаларын өтө оңдойсуңар. Бирок аны чыныгы падышанын буйругу, өкүмү деп түшүнбөйсүңөр. Ага ой жүгүртпөйсүңөр. Айша радиаллаху анха Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: Ар бир нерсе үчүн кандайдыр бир сыймыктана турган нерсеси болот. Аны менен ал сыймыктанат. Менин үммөтүмдүн ар намысы жана сыймыгы бул Куран. Элдер ата бабалары, уруусу жана башка көптөгөн нерселери менен өзүнүн шарапатына, чоңдугуна сыймыктанышат. Үммөттүн сыймыктана турган нерсеси ыйык Куран. Аны окуу, жаттоо, аны окутуу, ага амал кылуу. Кыскасы анын бардыгы сыймыктанууга татыктуу. Эмне үчүн сыймыктанбайлы? Ал деген Алла Тааланын сөзү, кожоюнубуздун буйругу. Бул дүйнөнүн эң чоң жетишкендиктери да Куранга тең келе албайт. Алар бүгүн бар болсо да, эртең жок болуп кетүүчү нерселер. Ал эми Курандын шарапаттуулугу жана жетишкендиги түбөлүктүү эч качан түгөнгүс. Кураны Каримдин кичинекей эле сыпаттары да сыймыктануу үчүн жетиштүү. Анын сыфаттары толук. Мисалы, анын кооз кырааты, сонун тартип менен жана уйкаш сөздөр менен көркөмдөлүп жазылышы, сүйлөмдөрүнүн бири-бирине болгон байланыштуулугу, мурдагы жана келерки кабарлардын баяндалышы, элдерге болгон эскертүүлөр. Эгерде кимдир бирөө Куранды жалганга чыгарам десе да чыгара албайт. Мисалы, жөөттөр өлүмдү жакшы көрөбүз деп, өлүмдү өзүнө тилей албастыгы белгилүү. Уккан кишинин таасирлениши, окуган адамдын окугандан тажабастыгы канчалык жүрөккө жаккан сөз болбосун, акылды адаштырган сүйкүмдүү кишинин каты болсо да, күнүнө 10 жолу окуп тажабаса да, 20 жолу окуганда тажайт. Эгерде 20 жолу окуганда тажабаса, 40 жолу окуганда сөзсүз тажайт. Кыскасы акырында тажайт. Бирок Курандын бир аз бөлүкчөсүн жаттап, аны 200 жолу окуңуз, 400 жолу окуңуз, өмүр бою окуңуз, эч качан тажабайсыз. Эгерде Курандагы рахат алуудан бир аз тоскоолчулук келсе, ал убактысынча болот. Тез эле ал тоскоолчулук кетет.
Қанчалық көп оқыған сайын, ошончолук анын таттуулугу жана андагы рахат арта берет жана башка ушул сыяктуу. Ушул айтылган нерселерден бирөөсү эле кайсыл бир сөздү табыла турган болсо, толук табылбаса да канчалык сыймыктанат. Эгер ушулардын баары кайсыл бир сөздө эң жогору даражада толук табылса, ага канчалык сыймыктануу керек. Эми биз өзүбүздүн абалыбызга бир аз көңүл бурсак, бизде канчалаган кишилер өзүнүн хафиз болгондугуна сыймыктанышат. Же кимдир бирөө Курандын хафизи экендигине биз канчалык урмат көрсөтөбүз. Биздин аброюбуз болсо, жогору орундагы кесиптер, чоң атак даңкка конуу жана өлгөндөн кийин калып кала турган мал-мүлк менен болуп калды. Аттиң. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.